Oyuncu, актер, төкмө акын, манасчы, биз билгендерибиз ушул экен. Дагы бул инсанда кандай таланттар касылып жатат өз оозунан угалы Кыргыз Республикасынын эл артисти Табылды Актанов агайыбыз. Кош келдиңиз агай. Саламатсызбы, кадай келип алдыңыз? Манайыңыз жакшыбы, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Оорубай элесизби? Жакшы, жакшы. Абдан жакшы. Айтсаңыз агай, негизи эле өмүрүңүздү театрга арнап, өнөргө арнап, негизи эле өнөр дүйнөсүнөн эмне таба алдыңыз? Өнөр дүйнөсүнөн бул эми кыска өмүр деп коет го адам. Өмүр узун эле болот. Эгерде ошого туура жашасаң, максаттарың четинен ишке ашып турса, ойлоруң жалаң жакшылыкта болсо, эми ошол кесибиң чыгармачылыкта болсо, эл үчүн бир нерсе жаратып калсаң, өнөрдөн баарын таптым десем болот. Эң негизгиси адам бактылуу болсун деп жашайт да, ошол мен өнөрдөн таптым да бакыт деген. Мындан артык бакыт болбойт. Элдин жериң үчүн ошол кылып аткан ишиң, эмгегиң элге жагып турса, элдин сый урматына жетип турсаң, эл сени көргүсү келип турса, уккусу келип турса, мындан артык эмне бакыт болушу мүмкүн. Айтсаңыз, азыркы учурда эмне менен алек болуп атасыз? Театрда эмне жаңылык, китеп жазып атасызбы? Деги эле сиз ар тармактуу инсансыз. Мен азыркы учурда ишим аябай көп, жылык эле ишим көп. Бирок Кудай ден соолук берсе, жетишкенге аракет кылып атам. Ушул бүгүнкү учурда мына дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда башкы сценаристмин. Ошол сценарийин жазып, кечээ канча жолу кыйналып атып, анткени татаал тапшырма берилген. Байыркы кыргыздардын улуу алтын доорунда каганат 8-9 кылымдагы ошол жөнүндө жазып, бул кечээ кабыл алышып өткөрдү. Ошол көчмөндөрдү иштеп атам азыр көптөн бери. Ошол илгери өкмөт менен партия деп койчу да, азыр эл журт ишенип ошону тапшырыш мен үчүн чоң сыймык. Бул мурда баягы республиканын деңгээлинде, областтын деңгээлинде жок дебей иштеп бере берчүмүн, бирок бул сапар ушу менин багыма дүйнөлүк көчмөндөргө кыргыз элин таанытыш үчүн кылган аракет бул мен үчүн эң эле чоң бакыт болду. Анан алдыда дагы эми айта берейин эми болчу нерсени. Жакшы тилек жарым ырыс дейт. Албетте. Быйыл күзүндө дагы кыргыз элинин улуу тарыхынын бири Tagay Би деген чоң трагедия Академиялык кыргыз драма театрында өзүм иштеген коюлган турат. Бу дагы быйылкы. Андан кийин биздин улуу кыргыз элинин кайталангыс түбөлүк кыргыз эли менен кошо жашачу Куйручук деген атабыз, Куудун Куйручук. Ошо киши жөнүндө эл журт тапшырма берип атат, бир чыгарма жазууга. Анан дагы өзүмдүн калган каткандагы жалаң эле чыгармачылык боюнча пландар бар. Эң жакшы. Анан театр демекчи. Сиз театрга кандай болуп келип калдыңыз эле? Биздин угушубузча караганда сиздин актёрдук билимиңиз болгон эмес, Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Эми бул кокустан болгон иш эмес. Мен өзүм мен бул кишилерди айтпасам, мен өзүм мындай жарым жартылай иши сыяктуу болуп калам да. Бул кандан келаткан нерсе. Мен тамашалап коем, сураган кишилерге канча жыл болду иштегениңе байке деп калышат. Анан 200 жылдан бери келатам ушул өнөрдө деп койсом, анан кээ бирөө түшүнбөй калганы койчу байке өзүң. Анан анткени бунун чындыгы
ошол алп манасчы манасчылардын атасы деп коюп атпайбызбы азыр ошо Тыныбек өзүм чоң атам анын баласы Актан Кыргыздын чоң руханий дөөлөт өнөрүн түптөп кеткен залкарлардын бири. Анын баласы мен болгондон кийин ошолордун каны менен келген нерсе бул. Мен ошол кичинекейимден эле 3-класстан өнөргө башпага баштадым. Комузчу үйрөнүп, мектептин ырчысы болуп, анан мен өзүм композитор болсом деп абдан тилек кылгам да. Оперный ырчы болсом, же композитор болсом деп кыскасы классикалык музыкага неметип анан кокустан буруш болуп кетти да. Мен окуудан кечигип калып, анан кайра кетип калдым айылга. Анан ошол жерден бул узак окуя Токотер жери ошол кезде Тянь-Шань музыкалык драма театры деп койчу, Нарын театр. Ошол жерге барып иштеп калдым. 17,5 жаштарым болсо керек, 18ге толук чыга элем. Ошондон баштап ушул театр дүйнөсү театрдын казанына түшүп, баягы композитор болсом, музыкант болсом деген тилектер орундалбай калды. Бирок баары бир жүрөктө, баары бир ар жакта кала берет экен бул жакшы тилек. Мен ошол тилектин аркасында обончу болуп кеттим. Музыка жагынан алганда. Актёрдон сырткары. Анан биз ушул орто муун обончулардын эмесине кирип калдык катарынан. Кудайга шүгүр 70-тей обон бар. Анын бир 70-80% эл ырдап жүрөт жалаң. Ошол кээ бир элдик обонго да айланып кетти. Меники экенин билбей эле элдики деп дагы берип калышат. Анан ушундай эле ошондон бери театрда келатам. Кудай буйруса 52 жыл болот мен театрга косулган. Ооба, театрга бир байлангандан кийин кайра андан чыгыш оор деп коет эмеспи? Айтыңызчы, баягы теле көрүүчүлөр сиздин интервьюларыңызды баягындай окуп, көрүп жүргөн экен да. Анан көп суроолор келип атат. Аябай кызык болуп атыптыр. Сиз бир интервьюңузда баягы мен мас абалым көп болгондо айттырсам, мас болуп ичип жүргөн күндөрүм жакшы эле болгон деп. Анан ошол көрүүчүлөр сурап жатат да. Ошондой кызыктуу окуяларыңыз абдан көп болгон экен. Ошол тууралуу айтып берсеңиз, кызыктуу окуяларыңыз, мас болуп каякта жүрдүңүз, эмне кылып жүрдүңүз, кимдин колун кармап жүрдүңүз дегендей. Мен бул ичкиликке дагы кокустан кирип калдым да. Элдин баардыгы кокустан кирип калат. Бул дагы бир кызык нерсе өзү. Мен кээде ойлоп кетем да. Эгерде ошондой катуу иштик деп коелучу, чындыгында. Элден өзгөчөрөөк иштим окшойт. Мени менен ичип жүргөн залкарлар толуп тура. Ошонун баары залкар, бирок алардан да көбүрөөк иштим да. Менин ушул өнөр жолунда чыгармачылыктагы жетишкен ийгиликтеримдин кандайдыр бир 30-20% ичкиликтин пайдасы. Жакшы агай. Зыянын да көрдүк, пайдасын да көрдүк. Мени кыскасы тарбиялады да. Жакшы. Агай, жараткан кимдир бирөөгө, мисалы, акындык өнөр же болбосо жазуучулук өнөрдө бир-бирден өнөрдү берет экен. Ал эми сизде мына ушундай көптөгөн өнөрдүн ээсисиз, мынча көп өнөрдү көтөрүү жүгү да оор болушу керек. Көтөрүү жүгү мен оор экенин сезе элекмин ушуга чейин. Көпчүлүк айтышат, менден башкалар оор болот бул, аябай оор эми, ушунча өнөрдү. Кыргызда 70 өнөр аздык кылат жигитке деп коет го, 70 өнөрдүн өзү деле болбойт. 7 өнөргө 0 кошуп койсо керек 70 кылып. 7 өнөрдү алып жүрүш мисалы. Эгерде дарамети начар болсо албетте оордук кылат. Кур аракетте атаанда ушу. Мен деле он чыгарбаймынбы? Мен деле ырдабаймынбы? Мен деле ойнобоймунбу? Мен деле эл катарына кирбейминби деп өзү карандай эле
орусча нахал болуп кирсе ал оордук кылат. Анан эчтеке деле чыкпайт, ал чыгармалар өтпөйт элге деле. Ал эми өзүнөн өзү чыгып турса, өзүң деле билбейсиң сен ал ого бетер жашарасың, ого бетер тазарасың, ого бетер бийиктейсиң, ого бетер улам аркы жагына андан да жакшы чыгарма жараткың келе берет. Мен ушу жашка келип мынча өмүрдүн оордугун сезген жокмун. Рахат да бул, рахат. Жакшы агай, күнүбүздүн темасына кайрылып келсек, деги эле бүгүн сулуулук тууралуу кеп кылып жатабыз. Айтсаңыз, сиздин оюңуз боюнча негизи эле сулуулук деген түшүнүк эмне? Сулуулук деген түшүнүк көп тармактуу. Сулуулук адамдын мүнөзү, пейили, адамдын көкүрөгүндө жаткан бир изги, аруу, таза тилек ойлор, адамдын мамилеси, баскан турганы, жүргөн турганы сулуулук. Жан дүйнөсүнөн чыккан бул чыгармачылыктын өзү адамды сулуу кылат. Анан бул болсо баягы кенен ойду айтканда. Анан эми жеке болуп турган болсо сулуулук деген адамга шык берет. Адамга бир жакшы нерселерди жаратууга чоң мүмкүнчүлүк алып келет. Же болбосо даярдайт. Мисалы үчүн сулуу деп адам баласында эки көзү турганда, жүрөгү турганда, дем алып турганда, мээси иштеп турганда сулуулукту көрбөй койгон, ага суктанбай койууга, ага жетүүгө аракет кылбаган адамдар ал адам катары деле эсептелбейт. Алар чыган термин айтканда маңгурттарда мисалы үчүн мышыктын кичинекей баласын көрсөң дагы жүрөгүң ысып кетип бир жолу анан айын дебесиң го карасаңбы деп ал мындагы сулуулук. Ал адамдын сулуулугу. Албетте адам мындай физикалык жак өзү туруш кебете кешпири деп коелучу. Бой келбети деген сулуу болсо ага не жетсин. Бирок тилекке каршы көп учурда адам баласы андай болбойт. Адамды жанагындай мен башында айтып кеткен нерселер сулуу кылат. Ошол адам мындай келбети, өңү башы мындай коник болсо дагы, эгерде чыгармалары жараткан нерселери бир искусство эмес, мейли окумуштуу болсун, мейли илим пост болсун, мейли курулушчу болсун, жанагыдай мамиледе болсо адамдар менен ошол сулуу кылып турат экен да, адамды жан дүйнөсү сулуу кылып турат экен. Анан ошол кишини көргүң келе берет экен. Жакшы. Өзүнөн өзү. Анан өңү башың таптатынакай болуп, перидей болуп турса, периштедей болуп турса, кыялы бир кулай турса, анын сүйгүң деле келбейт, көргүң деле келбейт, сүйлөшкүң деле, мамиле деле кылгың келбейт. Ошол жанагы сүйүү деп коебуз го. Сулуулук дегенден кийин сүйүү деген өзүнөн өзү кошулат буга. Анан сүйүү ошол бактылуу болдук деп калышат го көпчүлүгү, бактылуумун деп. Улгайган, карыган адамдар. Өмүр бою ушул кемпирим менен жашап келатам, бирибиз ай кой деген жокпуз, татынакай жашап келатам деп. Демек өкө жан дүйнөсү куп келип калган нерсе бул. Анан эгер андай болбосо, жаштык кезде көбүнчө алдырып жибересиң да. Жаштык деген өрт да бул, мындай. Аны өчүрө да албайсың, базаңдата да албайсың.
анын үстүнө сүйүү деген ичкен сайын суу сатып чаңкатып ушундай адамды бир азап тозокко чейин жетелеп кеткен нерсе. Ошон үчүн сулуулукту өтө аяр мамиле кылыш керек. Адам өзүнө эгер азап чекпейин, балекетке калбайын десең, аярлап мамиле кылыш керек. Анан сүйүүдөн бактылуу болууга болот. Сиз үчүн айтыңызчы, биздин айымдардан, кыргыз актрисалардан ким сулуу? Бүгүнкү учурдабы же өткөндөрдөбү? Бүгүнкү учурда, өткөнкү учурда негизи эле. Айымдардан, мисалы үчүн өнөр адамдарынан абдан таланттуу айымдар сулуу жанагы. Мен ошондой деп эле баалайм. Жакшы көрөм аларды. Анан мындай болот турмушта өзү. Ал баарыбыздын башыбыздан өтүп атат. Өнөрүн көрүп, талантын көрүп, кылып аткан ишин, жасаган эмгектерин көрүп туруп, тим эле бетинен өпкүң келет. Тааныбасаң таанысың. Ошондой эле таланттардын кайра кыял мүнөз жоругун мамилесин көрүп туруп тепкиң келет да. Анан мен бардык эле айымдардын ошол мээримдүү, сылык, адамга жакшы, анан өзгөчө түшүнүгү кенен, баягы жете өлчөп бир кесип, сабырдуу, токтоо, бирок аял затына эң башкы нерсе назиктик. Ушуларды жакшы көрөм да, ушундай кишилерди. Анан эми азыр баары эле сулуу биздин кыздардын. Жакшы. Агай, тилекке каршы маегибиз соңуна чыгып барат. Сизге жыйынтыктоочу сөздү берели. Кыргыз элине болгон каалоо тилегиңиз болсо. Кыргыз элин эми көпчүлүк кыргыздарда эле, бардык кыргыздарда эле мен дагы биринчи эл арасында жеке адамдар эмес, бүт жалпы элдин ынтымагын тилейм. Ынтымак болсо ырыс болот деп ата баба бекер айткан эмес экен. Тынчтык тилейм элге. Бардыгына жемиштүү, жеңиштүү ийгиликтерди каалайм. Талаппаган эмгек каалайм. Азыркы заманга карата айта турган болсок, бир жакшы сөз бар. Элиме эл мага эмне берет деп аңкыйып карап отурбай, үмүт этип, элге мен эмне берем деп эмгектеништи каалайм. Ошондой кыргыз элинин өнүгүүсүнө ар кимибиз бир чымчымдан болсо дагы салым кошушубуз керек. Ошондо анан азыр мамлекетти же улутту саясат, бийлик, байлык жана башка сыяктуу нерселер түптөй албайт, тургузуп кете албайт. Ал убактылуу нерселер. Бул руханий дөөлөт, улутту сактап келаткан. Муну бешиктеги балабызга чейин жакшы түшүнөбүз. Ошол руханий дөөлөттү элдин туура баалап, туура баа берип, улуу өнөргө камкордук кылышын каалайт элем. Жалпы элдин колдоосу, жалпы элибиз ушул руханий дөөлөтүбүзгө бир кенен түшүнүк менен, жакшы көз караш менен ошону аярлап, жана сулуулукту сактагандай аяр мамиле кылып, баягы аралаштырып ийбей иши кылып улуулукту баалашын каалар элем да. Түбөлүктүү нерселер. Жакшы агай, ыраазычылык билдиребиз сизге. Чоң рахмат. Жакшы маек куруп бергениңиз үчүн. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизде мейманда Кыргыз Республикасынын эл артисти, обончу, актер, төкмө акын Табылбай Актанов агайыбыз болуп өттү.